Сен өзің традиционный бизнес ачсаң ачы бер. Сеть менен, сетевой маркетинг менен традиционный бизнестин айырмачылыгын вообще соны билем да. На жерде может новичоктор бардыр билбеген айтып кетейин. Сетевой маркетингте биз рекламаны биз жасабайбыз, акцияны биз койбойбуз. Анан биздин мен мисалы азыр жеке ишкермин, ИП, индивидуальный предприниматель. Жеке ишкер болуп туруп биздин командада, получается, у нас есть компания. Вот биздин командабыз, биздин компаниябыз. Ошол компанияда иштеп жаткан адамдарга биз айлык бербейбиз да, дареп. Бөлүп мындай эсептеп отурбайбыз, бардыгын компания кылат. Каталогду даяр кылып, красочный кылып, сонун кылып чыгарып коет. 24 саат иштеп. Вообще. Мындай караганда биз үчүн кылып койду, логистика бардыгын жасап койду да. Товарды анан товарды эгерде мисалы ошто баягы көпчүлүгү традиционный бизнес жабыркаганда канча немелер банкротствого учураган. Мына ошондой мезгилде тонуп кеткен. Ошондой мезгилде сетевой маркетингде иштесең сыймыктанасың да вообще. Себеби бул жерде товарын көрбөйсүң. Мен азыр 500 миңден ашык товар оборот берип атам, бирок мен товарды көрбөйм. Туурабы? Мен товарды билбейм, каерде кантип кетип атат билбейм. Мунун бардыгын компания чыгарып атат. Компания кылып берип атат бизге доставка бардык нерсени. Ошондуктан бул сетевой маркетингдин плюс жактары аябай көп. Плюс бул жерде ассоциация прямых продаж. Биз баягы посредниктерге төлөбөйбүз. Тура чыккан жерден производительдин колунан бизге келип түшүп атат. Биз баягы доставкага гана кичине төлөп атабыз да, бир аз эле. Молодец. Жетпейт дейтилем, ошко пока барып, бир 300-400 миң менен бир бизнес баштап, аны болобу, болбойбу, риск да булчу. Традиционный бизнес. Мирланда ошол нерсени көп айтат. Рынокты тааныганга убакыт кетип калат деп. Тааныган убакыт, клиент топтош керек. Анан ошентип жүргөндө сейф бизнеске катталбагын, жазылбагын десе болбой. Мен кеткенден кийин мен бирок мен ойлондум. Анан каждый раз сүйлөшкөндө силер азыр адамдарды кантип чакырабыз дей бересиңер го. Биринчи мамиле, кандай сүйлөшсөңөр сүйлөшө бересиңер, ошондой эле сүйлөшөсүңөр. Фаберликте 10%, 20% кошуп коесуңар арасына элечи. Каждый раз эжем менен тез сон фишка айтып тез сүйлөшкөнүбүздө, эжем болсо фаберликти кошот эле да. Анан бара-бара бизде фаберлик темасы көбөйө баштады. Анан эжем айтты: Фаберликтин айналар деле порошоктору сонун экен, канткей МВге окшош экен деди. Аябай майда тез мындай суда тез эрийт деп ошентип айтканда, анан деп мен да ойлонуп калдым. Мен магазинден алсам ошондой эле акчага, магазинде андан деле кымбатка алабыз да. Анан 1,5 миң мен мага эң жаккан сөзү, фразасы, 1,5 миң сомго неме алсаң, продукция алсаң, сага 1000 сомдук подарка берет экен деди да. Шак подарктары сонун экен деди. Анан мен ойлондум, өзүмө крем деле түгөп калды, мен өзүм деле алганча жазылып берейин деп ошентип. Анан бирок ошол мезгилде айтсам күлкүңөр келсе керек, менде бир тыйын акча жок эле, бирок жазылганы. Неге дегенде мен жакшы эле иштейм мурун, ошондой. Бир жыл мурун жакшы иштейт элем, бирок мен английскийди билген үчүн баягы бир орустардын бир семьясына, балдарына, 2 балага английский репетитор болот элем, репетитор болуп иштейт элем. Айлыгым жакшы эле, бирок кандай жакшы айлык болсо деле Россияга келип атайын иштегениңде бир максатың бар. Баягы неме айлыктын орду бар эле да. Анан мен ошол акчадан ала албайт элем да. Айлыкты бүтүн алып келип көмө берет элем. Марат айткан, ушунча сетте жүрдүң, мен каршымын. Мен сага акча бербейм фаберлик үчүн. Баштасаң башта, бирок кантип баштайсың, ал өзүң акыркы компанияң болсун деген. Ошентип айткан, бул сенин акыркы компанияң болсун, мен сага акча да бербейм деген да. Чындап берген эмес. Анан мен аябай ойлондум, чындап желание болсо акча табылат экен. Мен биринчи актив болгонума Диля ал мезгилде мындай эле да, былтыр эле шарттары башкача. Диля кийинде аткан болсоңуздар мүмкүн. Диля Фрус 100 миң премиянын ээси. Питерден эң биринчи 100 миң премия алган директор, эртең интервьюсу болот. Аябай сонун красавица кыз, мына неменен Өзбекстандан биринчи директор. Кыргызстан эмеспи? Өзбекстандан. Өзбекстандык узбечка Диля Фрус, канекейдин сейфтеги биринчи лидер. Фаберликте дагы биринчи чыгарган директор болду, биринчи директор.
болду да, куду ушу көрүнүш болду да. Карасам эч ким унчукпайт, анан баягы эле эжеме айтам, плюс басың, мен азыр сабак өтөм. Акылайга айтам, таза гүлгө айтам. Анан ошолорго айтып, ушинтип жүрдүк. Анан бара-бара мен баягы мугалимдердин фишкасына өттүм. Класста ким жооп берет десе эле, унчукпай отуруп калат эле кой илгери. Анан кийин эжеке болсо барып, ушул теманы мына бетке чейин сен окуп келесиң, мына бетке чейин сен окуп келесиң дейт го. Ошол фишканы колдоно баштадым. Сен мына теманы айтып бересиң, сен мына теманы айтып бересиң дедим. Сен получается ушундай эле делегировать этип командага өткөрүп салдың. Ооба, бир аз бөлүп берип баштадым. Дагы фишка кетти. Бул жерде эгерде командаңыздарды ойгото албай атсаңыздар, сабак өткөрө албайсыңар. канкет методун колдонсаңыздар, бул адамдар исполнитель болот да. Сабак өт десең, эмнени өтүш керек билбейт да. А сен бүгүн мисалы үчүн гепалайт боюнча сабак өтөсүң десе, всё адам билет, конкретно ошо гепалайтка даярданат. Анан мен шпаргалканы да кошо жөнөтүп берем. Баягы издеп отурбасын депчи. Нурлан Батырхановдун видеолорун же болбосо Лилия Исмаилованын баттар боюнча сабактарын таап туруп, өзүм таап жөнөтүп берем. Ушуну сүйлөп бересиң депчи. Анан ошону сүйлөп беришет. Же болбосо баягы голосовой сообщение немелерим, сабактарым сакталат. Мен өзүмдүн эжем экөөбүздүн группабыз бар эле, шпаргалки, мои шпаргалки деген. Ошол жерде биз сабактарды сактайт элек. Опять фишка. Сөйдөнө көбү сон моменттерди жок кылып алышат да, мындай группада аралашып кетет. А сен аларды копилкаң бар экен. Эжең экөө эле группа ачып алгансыңар, демек ошол жакка таштап, ошол жактан алып таштайсың. Ооба. Супер. Ошондой кылабыз. Анан ошол эле голосовой өзүң сүйлөп өткөн сабактарымды ушуну кайрадан сүйлөп бересиң деп жөнөтүп берет элем кээ бирки лидерлериме. Бирок мен аябай көп мындай 2 жолу команда курдум десем болот да. Мурдагы жазылгандар кетип калышкан. Кайра нөлдөн баштадым. Ооба. Чалып, силерге айтып, чалып, фатва жок. Ал жака кийинирээк токтолобуз.